Мына бул видеону көргөндөн кийин сиздин жашоого болгон көз карашыңыз өзгөрүп, Аллахтын канчалык кудуреттүү экенин билесиз. Анда келиңиз, аң сезимди бир аз ойготуп көрөлү. Мына ушул жер шарынын айлануусу токтоп калса, эмне болот деп ойлонуп көрдүңүз беле? Күндөрдүн бир күнү жер планетасы айланбай калса, сиз ойлошуңуз мүмкүн, бир жагында түн, бир жагында жарык бойдон турө берет деп. Бирок андай эмес. Жер планетасы айланбай калса, сиздин оюңузга дагы келбеген коркунучтуу буга чейин болуп көрө элек шамалдар, жер титирөөлөр, өрттөр, эбегейсиз чоң жарылуулар болот. Эмне себептен ушундай болорун анда эмесе кеттик сиздерге түшүндүрүп берели. Жердин айлануу ылдамдыгы 1670 км/саат ылдамдыкта айланат. Эгерде сиз өтө катуу ылдамдык менен жүрүп жаткан унаанын ичинде болсоңуз, ал бир заматта эле токтоп калса катуу жүрүп бара жаткан жеринен эмне болорун сиз жакшы билсеңиз керек. Мына ушундай эле жер шары айлануусун токтотсо, жердин үстүндөгү бактарактар, адамдар эч бири калбастан учуп кетет. Эгерде сиз экваторго жакын тарапта болсоңуз, чыгышты карай 1670 км ылдамдыкта учуп кетесиз. Эгерде сиз түндүк уюл тарапта болсоңуз, 1325 км/саат ылдамдыкта учуп кетесиз. Мына ошондуктан түндүк уюл тараптагылар аман калышы мүмкүн. Бирок аман калганы менен аларды өтө чоң коркунуч күтүп турганы болот. Эбегейсиз өтө чоң цунамилер болот. Дүйнө жүзүн каптаган өрттөр, шамалдар, булар баардык адамдарды кырып салат жөн гана. Эгерде бул соккулардан дагы адам баласы аман калса, аларды мындан да чоң коркунучтар күтүп турат. Жер астынан чыккан вулкандар,